Баткен шаарында таза суу саналуу гана жерден чыккандыктан кезекке тургандардын узун кезек үзүлбөйт. Ага кошо эле суу түтүгүнөн агып чыккан суунун көлөмү да аз. Мындай жагдайда тургундар арасында талаш тартыштар жаралып, чыр чыккан учурлар көп болот. Анткени бир көчөдө бир гана түтүктөн суу чыгат дешет шаардыктар. Ал эми айрым жаңы конуштардын жашоочулары алыстан ташып ичкенге мажбур. Мен жашаган аймакта бул ошол 2003-2005 жылдардагы жанагы Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунун алкагында канал суу куурлары орнотулган, чыгат мына деген, бирок ошол орнотулган күндөн баштап эле чыккан эмес, азырга чейин чыккан жок. Биздин ошол жаңы конушта баарыбыз сууну автоунаа менен колдоп, ташып ичип атабыз. Бул сыяктуу суу көйгөйүн чечүү максатында шаар бийлиги Европа реконструкциялоо банкынан инвестиция тарткан. Жалпы суммасы 5 миллион евро болсо, анын 15 миллиону насыя алынып кайтарууга милдеттендирилген. Мындан улам насыяны төлөө үчүн суунун наркын 30% көтөрүүгө туура келген. 1,5 миллиону кредитный кайтарым бар. Ошон үчүн Европа өнүктүрүү банкынын талабы, специалисттери, эксперттери келип 30%ке наркты көтөрүштү талап кылды. Анан биз гор кеңешке кайрылып, Баткен шаарынын гор кеңеши депутаттары 30%ке макулдук берип, антимонополия менен биргеликте бизге пресс-гранттарды чыгарып берген. Таза суу менен камсыздоо маселеси толук чечилбей туруп эле эми акысын көтөрөбүз деп атышат. Ошондо маселе чечилет деп. Жок, булар ошол эгерде маселени чечебиз дегенде алгач тейлөөнү көрсөтүш керек болчу да. Бир жерде же болбосо кайсыл бир кварталда болбосун жок дегенде таза сууну үзгүлтүксүз камсызда берип туруп, андан кийин буга ушундай болду, акчасын төлөгүлө, мынча сомдон деп айтыш керек. Деген менен шаардыктарга суунун тарифи көтөрүлгөнүнө карабай, кала жашоочулары дагы деле толук бойдон таза суу менен камсыз болбойт. Анткени бөлүнгөн каражат 1961 жылы курулган 120 чакырым эски суу тутумун жаңылоого жетпей калган. Мында 2000ден ашуун кожолук 24 саат бою ичүүчү суу менен камсыз болмокчу. Эң тыгыз жайланышкан 2200 кожолук жайланышкан участокто алдык дагы. Ушул жердеги суу системасы 100% жаңыланат. Эски линияларды биз алмаштырбайбыз. Ал кала тордунда жаңы, бардыгы жаңыланат, ар бир үйгө кирет. 2200 үйгө кирип, ар бирине счетчик коюлат. И биздин азыркы мына проекти ишке ашырганыбыз 24 саат ушул жерде суу болот да. Баткен шаары үчүн буга чейин бир куб сууга 15 сом 10 тыйындан төлөнүп келген болсо, мындан ары 17 сом 16 тыйынга кымбаттады. Деген менен сууга болгон төлөм акы боюнча шаардыктар менен ишкананын ортосунда ушул кезге чейин атайын келишим түзүүгө жетишилбей келет.